Кеттик анда эмесе офис жөнүндө резиденциядан ылдый кетип бараткан көчөсүндө односторонний баягы чоң арыктан ылдый шаарды көздөй түшүп атканда 50 лет победы деген көчө бар. Ошонун 84-үйү эле особнякта Сабыр Жапаров отуруп алып, офис уюштуруп алган. Ал жерде Сабыр Жапаров жалгыз эле эмес, Жапаровдордун деги эле бир туугандары үй бүлөсү ошол жерге кирип алып, каалаган чоңду чакырып, каалаган чоңду кетирип, ошол жерден Кыргызстандын көп саясий маселелери чечилет. Мен эле жалгыз билбейм бул маалыматты. Бул маалыматты ошо мен логист деген таможнянын ичинде жүргөндүн баары, грузоперевозкада иштегендин баары, Дордойдун баары, Самопашевте жүргөндүн баары билет. Кыргызстанда таможняны Сабыр Жапаров, анын уулу Азат Жапаров башкарат. Мыйзам жол береби ушундайга? Бербейт. Бирок администрация президенти дагы, министерство экономики дагы, таможнянын өзү дагы, бажы дагы муну чече албайт. Бир күндө таможнянын жетекчилиги 3 жолу кээде келип кетет чогулушка ошол офиске. Кээде болсо бир жумада 3 жолу келип, ушул жерден Сабыр Жапаров анын уулу Азат Жапаров таможняны башына кийип алып, менчик фирмадагыдай кылып эле тейлейт. Ким иштейт таможняда, кимге канча груз алып өткөнгө уруксат берилет, ким кайсыл тарифте растаможка кылат, мамлекетке канчасын төлөйт, булардын чөнтөгүнө канчасын берет, баардыгы ушул офисте чечилет. Анан булар деги эле Кыргызстандын таможнясын эки дунгандын колуна берип коюп, ошолор аркылуу иштетет. Бирөөсү Ильяс, бирөөсү болсо тиги Рахим. Офис таможняны толугу менен офис тейлейт. Ушул бажыда бир жылда бажы, анан бажынын тегерегиндеги бизнестерде мына азыр электромобилдердин квотасы түгөнүп калды деп атат. Бул боюнча Азат Жапаровдун анан президенттин уулу Рустам Жапаровдун достору иштейт. Ошол досторуна квоталар берилет. Булар крышевать эткен кытайлар иштейт. Кыргыздар жүрө беребиз, ушинтип эле оозубузду ачып, биз бул офисте мен эле жүргөн жокмун да. Бул офисте 1000 деген киши кирип чыгат. Бирок алар көпчүлүгү ошол 1000 деген кишилердин 99% ушул офиске кирип, ошол офиске башын батырып алып, Сабыр Жапаров менен, Азат Жапаров менен же башка инилери менен бирге бир акырдан акча таап, элди сызга отургузуп, чөнтөгүн толтуруп, алтынын алтындай сатышат, сыртка шыгылып, билбейм, бир күндө канча миллион доллар түшөт бул офистен. Аны булардын абирин эле койдум. Эми буга деле чыгышат азыр, мынтип актанып чыгышат. Ай, жок, анан тигил эле бул эле деп. Каяктан кеч уже. Чындык бир чыгып кеткенден ушундай эле кетет, жайылып эле. Силерге дагы сүрөттөр менен коюп коюн, офистин ичи кандай, Сабыр Жапаров экөөбүз кандай проектлерди талкуулачу элек, буларга кандай проектлерди мен сунуштадым. Таможня, акчанын переводу, кытайлардын баарын крышевать эткени Сабыр Жапаров. Дагы эмне? Кең байлыктар. Ушу кең байлыктардын баары ушул жерден чечилет. Кече күнү эле президенттин кичүүнүсү таксовать этчи. Каракол Бишкек таксовать этчи. Бүгүн эле 700 Lexus менен жүрөт. Эми ушундай дагы бул кандайча бул эч жерде иштебесе же эчтеке кылбаса кантип эле ушинтип байып кетсин. Анан Ташиев кимге барып алып, тиги Чалдабарга барып алып, билесиңерби? Баягы таможниктерди силер монча 100 миллиард зыян келтирдиңер бюджетке, силерде мондай сыңар, силердеге начар адамдар сыңар, силер элди ойлобойсуңар деп өзү баарын камабады беле 20 канча кишини. Ошондо ошол видеону кайрылып карап койсоңор азыр түрдүрүп туруп бир жеринен айтып алат: жүрөсүңөр ар кайсы офистин эшигин сагалап" деп. Кетирген акчаларды мамлекеттен уурдаган, мамлекетке келтирген зыяндардын бардыгын ордуна төлөйсүңөр. Биринчиден өзүңөрдүн мал мүлкүңөр менен төлөйсүңөр, экинчиден өзүңөрдүн түрмөдө жатканыңар менен төлөйсүңөр. Все будете находиться в тюрьме. Я лично буду контролировать. Жыл башында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамы катаалданып, күчөтүлгөн тартипте уланууда.
Анын алкагында бир катар кызмат адамдары кармалып, камалганы менен коррупция ушул күнгө чейин тыйылбай келүүдө. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бир нече министрлер жана мамлекеттик кызмат жетекчилери менен мына ушул маселенин алкагында өткөргөн кезектеги жыйында билдирди. Ага транспорт, айыл чарба министри, салык кызматынын төрагасы, чек ара кызматынын жетекчиси жана бир катар кызматкерлер катышты. Биздин мамлекетибиздин чек арасында болуп аткан коррупциялык элементтерге биз бир нече жолу сигналдарды берип, токтотуу боюнча маселе козгогонбуз. Жетекчилерге да жеткизгенбиз. Бирок ошол коррупциялык схемалар дагы деле уланып атат. Уланганда да өтө ийгиликтүү болуп уланып кетти. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мамлекетибизде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамдардын өзгөрүүсүнүн негизинде 21 январдан 2025 жылдан баштап коррупциялык элементтерге, коррупциялык кылмыштарга болгон мыйзамдын татаалдыгы күчөгөн. Бирок ошого карабастан, аны көзгө илбестен, ушул айрыкча мамлекеттин чек арасында иштеген биздин мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүндө коррупциялык элементтерди көбөйтүшкөн. Ukambas kesinci. Hemen ukambas onun için akça tapıyor da. Evde çok dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Биздин башка айлабыз калган жок. Бир жол айттык. 2 жол айттык. Бирөкөн апарып камадык. Бирөкөн алып барып предупреждение бердик. Болбоду. Токтободуңар. Атайын кызматтын башчысынын айтымында коррупциялык элементтер өзгөчө салык кызматы, транспорт, айыл чарба министрлигинде чек ара кызматынын кызматкерлери арасында басымдуулук кылууда. Ал УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам иликтөө иштеринин алкагында маалым болгон. Мындан улам алдыда жемкорлукка каршы күрөшүү мыйзамынын алкагында коррупция көп катталган кызмат жетекчилери да жазага тартылат. Ал эми аларга кандай чара көрүлөт? Алдыда мамлекет башчы менен сүйлөшүүдөн кийин маалым болот. Мамлекетибиздин мыйзамдарын көзгө илбедиңер. Бул ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер. Ал эми жетекчилер болсо, ошого жараша чара көрө албадыңар. Бул салык кызматы, транспорт министрлиги, чек ара кызматынын жетекчилиги жана айыл чарба министрлиги. Ошого жараша сиздер чара көрө албадыңыздар. Жетекчилерге карата болгон кандай чара көрүү боюнча мен урматтуу президентибиз менен сүйлөшөм, представлениени беребиз. А дальше президентибиз өз чечим кабыл кылат. Ал эми бул жерде катышып отурган, ошол жерде иштеген мамлекеттик кызматкерлерди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 2 ай, 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюдениелерибиздин результаты чыкты. Силер кайсы маалда, кимден, канча акча алып аткансыңар, кандай груздарды өткүзүп аткансыңар, жана ошол груздардан канчадан акча алып кимдерге передавать этип аткансыңар, кайсыл М-банк менен, кайсыл электрондук кошелектер менен акчаларды алып аткансыңар, жана кимдин атынан каяк которуп аткансыңар, бардык схеманы биз алып чыктык. Эми мунун бардыгын тергөө кызматы иш алып барат.
Ал эми УКМК тарабынан коррупцияга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облусунун Чалдабар автожол көзөмөл өткөрүү жайларынын иш суунасында мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери, чек ара кызматынын аскер кызматчылары, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери алдын ала биргелешип сүйлөшүүсү аркылуу уюштурулган коррупциялык схема аныкталган. Ошондой эле транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери сырттан товарларды мыйзамсыз импорттоо боюнча коррупциялык схеманы түзүшкөндүгү маалым болгон. Ар бирине катаал мыйзамдын чегинде коррупциялык элементтерге жасалганына жараша статьяларын коесуңар. Ар бири катаал мыйзамдын чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Уктуңузбу? Бирөөсү жазасы калбаш керек. Эч ким эч кандай бул ишке кийлигише албайт. Кийлигиштирбейсиңер. Мына мен турганда уктуңарбы? Өзүңөрдөн көргүлө, уктуңарбы? Мен силерге айткам. Өзүңөрдөн көргүлө. Бала чакаңар бар, ата-энеңер бар, тууган уруктарыңар бар. Ошого карабастан силер мыйзамды тоготпостон ойлодуңар окшойт. Ушундай болуп жүрө берет. Ташиып айтып койду, эсине чыгып калды, болду деп. Нет. Мен айттым, предупреждение еттим, бирок биз иштеп атканбыз. Мына биздин акыркы 3-4 айдан бери иштегенибиздин результаты чыкты. Ушул аталган сотрудниктердин бардыгын бүгүн под стражу возьмите. Так. Где они работают? В каких офисах они ходят? С кем они разговаривают? Все делать. Все оперативные мероприятия проводите. В полном объеме. Ни в коем случае никто ни на кого не надеется. Суктуңар на турганда. Эч ким эсер ишен белгилеген. Бирөөдөн жардам күтөм деп ойлоп огулаган. Силерге жардам бир гана ким берет? Мыйзам жардам берет. Совместно с следственными органами полностью проверить каждого сотрудника, работающего на КПП Чалдабар. Проверьте их дома, в каких домах они живут, сколько времени они работают на этих постах, с каких постов они переведены, в других постах сколько времени они работали, на каких машинах они ездят. Фактически, они, может, машина, дома, может записать на кого-нибудь другого, а может пользоваться сами фактически. Вот это все проверьте. Проверьте полностью. Полностью конфисковать все имущество. Перечень конфискации заведите. Дома родственников, близких, на кого они оформлены. Так как они там нанесли государству многомиллиардный ущерб в бюджет нашей страны. Теперь этого не будет, ребята. Вы думаете, что на вас не будет управа? Көрдүңөрбү? Таможня ошондо оозунан чыгып кетти да айтып алды. Дердеңбай адам да алдагычы. Ошол Ташиев ушул офиске тийише алчу эмес. ГКМБ тийише алган жок. Бир дагы офиске себебинде президент түздөн түз тыюу салган. Офисти көздөй, офистин кылып аткан иштерин жөнүндө сен аңдыбайсың дагы, материал издебейсиң дагы. Бир нерсе болсо ушул Ташиевдин бирден бир себеби кеткенин ушул офиске кичине болсо да противовес болчу. Эми силер менен акыйкат сүйлөшөйүн деп, чындык менен сүйлөшөйүн деп аткандан кийин болгондой айтыш керек. Ай, ушундай экен мына башыман өткөн бардык только чындыктын тегерегинен чыгарылыштарды курайын, сүрөттөрдү, видеолорду коюп коелу. Анан өзүнчө дагы бир чыгарылыш тартам президент жөнүндө. 2020-жылы кантип ал президент болуп калды. 2020-жылы революция болушуна сыймыктын салымы кандай? Сыймык кылбадыбы? Баарыбыз эле мына чындыкты айталы, мойнубузга алалы, ал революцияны мотору болуп, ошол революцияда феномен болуп, өзүнүн өмүрүн, өзүнүн жанын ортого коюп туруп, сыймык баштады. Турабы? Тура. Баарыбыз мойнубузга алабыз. Эмне үчүн, эмне себептер менен сыймыкты кидайт этип кетти бул? Бысмылла дегенде эле сыймыкты сатып кетпедиби? Турабы? Тура. Анткени үчүн сыймык өзүнүн убадаларына жооп берип, жана Жумалиевден баштап баарын камай баштаган. Анан булар генеральный прокуратура аркылуу ишти тарттырып алып, жарымысын МВДга, жарымысын ГКМБга берип,
Андан сыймыкты уже тиле албайт, бул өзүнүкүн кыла берет экен, бул деген элге берип алган убадасын аткарат экен деп коркуп кетип Финполду жоюп салды. Чындык ушундай. Аз көп нерселерди силер башкача көз караш менен карап каласыңар. Булардын лапшасына укпай, булар деген жана соцсет аркылуу Садыр Жапаров бизди революция кылды дегендин баары калп, карандай калп, жанын жеп эле булар бир калп айтканды мастер спорт экен, калп айткан боюнча. Анан телевизорго чыгып калганда эле президент айтып атпайбы, мен деген ОПГлар менен каршымын, анан ОПГлар деген мен душманым деп. Жанын жебесин. Өзү положенец менен президенттин аялы, азыркы первый леди, ошол түрмөнүн положенецин аялы болуп алып жаңы жыл тозгон. 3 күн бир үйдө свиданкада жаңы жыл тозушкан. Кыйын болсо ошондо эле анда айтпайбы, ай мен деген ОПГ менен жаңы жыл тоза албайм, жүрү мен менен тоз деген күндө дагы айтпайбы. Сен мага ОПГсың, мен деген каршымын сага. Андан көрө ушул жерден эле башымды могул жерден эле кыйып сал, ушул жерден эле. Мен деген ОПГны жактырбайм, мен душмансыңар силер мага деп кыйын болсо ошондо айтпайбы. Анан приспособленецдей болуп эле ОПГ менен жүргөндө ОПГ боло калып, тиги милициялар менен жүрсө милиция боло калып, бизнесмендер менен жүрсө бизнесмен боло калып, президенттер менен жүрсө президент боло калбайбы. Ушундай токтотсунчу, сабатсыз. 7 жыл окуп физкультурныйды бүтө албаган президентке биз өзүбүз келесиз алданып шайлап бергенибизге, ой көптү көр деле, көптү жогот деле деп. Ал боюнча тоңдуктарды шайлоодон алдап кеткени боюнча өзүнчө видеолор менен, сүрөттөр менен, фактылар менен чыгарып коюн. Күлкүңөр келет. Аны көрсөңөр тим эле күлөсүңөр. Элдин мындай жүрөгүнө кирейин деп, элди алдап кетейин деп, бул болсо баягы билбейм каяктан тапкан бир көк свитер, колго токугандай эле болгон бир көк свитерин кийип алып, анан байкуш болуп бизге окшош кедей элдин образын кийип алып, көрсө шайлоодо биз менен чогуу жүрүптүр. Анын баары мына тиги Аспеков айтып салбадыбы? Мелис Аспеков түрмөдөн интервью бергенде айтпадыбы? Революция күн эле сразу эле элдин баары революция кылып жакта талашып ызычуу болуп атса, бул деген барып биз кийингенбиз 15 000 долларга кийингенбиз Матраимовдон акчасына. Ошондо эле сезишибиз керек болчу. Бул келип туруп эле жанагындай кымбат айтпайбы, мен элим монтеп кыйналып жүрсө 1 миллион кыргыз добровольный рабствода темселеп, чет өлкөлөп, ошол чет өлкөдөн ден соолугун коротуп, сагынып өзүнүн мекенин, эртеден кечке иштеп, өзүнүн билимин, эмгегин сатып ошол өлкөгө пайда алып келип, Кыргызстанга жардам берип, бала бакырасын багып жүргөн эл Кыргызстанга келмейинче мен кайсы могу жонум менен кантип 1,5 миллион долларлык, 1,5 миллион сомдук куртканы кантип кием деп айтпайбы? Кыйын эле ушундай патриот болуп кетсе. Мен могу жонум көтөрө албайт, бул 1,5 миллион сомдук куртканы мен жонум көтөрө албайт, мен уялам мен муну кийгенден. Мен кантип элим мондай жүрсө, кебетеси мондай болсо мен кайсарыма кием, эмне кылып койгонума кием деп. Так что кустуризация болгон бардык мүлктүн баары кайра артка кайтарылыш керек. Бул 100%, бул деген нак берилиш керек. Чиновниктердики калсын мамлекетте, калган жеке ишкерлердикин тартып алгандын баарын ордуна коюп коюш керек. Дагы эмне? Дагы ошо булар деген кыргыздын алтынын касыл өлкөгө алып чыгат, эмне болуп ызычуу болгон, ошолорду дагы айтып берем. Өткөн жыл эле болгон окуя бул, күзүндө, жайындабы, август-сентябрда болгон окуя. Андан кийинкисин билбейм эмне болду. Ушундай, урматтуу кыргызстандыктар. Бирок аракет кылдым. Бир видеону тартып алып туруп жибердим. Тиги кеңешчиси болуп жүргөн жана жакында эле камалып чыккан Кубандыков Жаныбек байкеге жибердим. Эми бир сөз менен айтканда кандай?
Кубандыков Жаныбек деген өзү системаны көрүп чыккан, түрмөдө 7 жылбы канча жыл отуруп чыккан байке. Оозунан тим эле жок деген сөз чыкпайт. Жок деген сөз чыкпайт. Оппозициясындагы, позициясындагы, мен олигархтын барындагы, инвестормун дегендин барын, анан Кудайдан жөө качкан мошеннигин дагы отургузуп алып, сылап, сыйпап, тим эле ушундай президентке бир күндө элдер менен отуруп алып 20 жолу чалып сүйлөшөт президент менен. Сабыр Жапаровка каалаган малында кирет, каалаган малында чыгат, каалаган кишисин алып кирет, каалаган кишисин алып чыгат. Эми бул дагы өзүнүн президентке кирип чыга алган мүмкүнчүлүгүн, анан алар менен болгон мамилесин монетизировать этип атат. Эми бул деле эмне кылмак эле, бул деле үй бүлөсүн багыш керек да. Бирок ар бир кишини киргизип чыгарган сайын акча ала берет. Ал жагы бар. Акча алат. Анан бир олигарх, например, кирип президент менен мен мону кылат элем, тигини кылат элем деп калса, анан ал иштерин баштап давай кыл деп койсо, ошонун ортосунда посредник болуп жүрүп акча табат. Как человек неплохой он. Как человек неплохой. Бирок баягы эле сөздөй да, благими намерениями вымощена дорога в ад дейт. Артык кылам деп тыртык кыла берет. Бул кирип президентке жагалданып, аны мактай берип, Сабыр Жапаровка кирип мактай берип, анын балдарын мактай берип, президенттин банкта иштеген сестренкасын мактай берип, алар болсо ушу Жаныбек байке окшошкон кишилерди, конечно, ушинтип мактаган эле кишилерди уккусу келет алар. Мага окшош анан чындыкты бетке айтып атса, кирип алып, байке, эмне кылганыңарды өнүгөбүз деп атасыңар, эл кыйналып кетти деп атса, мен уккусу келмек беле. Анан ошол Жаныбек байке окшошкон кишилерди кээрелди кечке уга берип, булардын баары анан көкөлөп кетти. Ошол кишиге жибердим. Айттым, азыр дагы бир шанс бар. Бир шанстан азыраак полностью командасын алмаштырсын. Могу бир туугандарынын баарын кетирсин бийликке. Бирөөсү дагы айыл өкмөткө дагы чалбагандай кылсын президент. Андан кийин мен иштеримди КТРден дедим. Мына мен азыр чет өлкөдө жүрөм. КТРден көрсөтсүн. Мына КТРден мен онлайн процесс болсун. Жана 2019-жылы Саткын Соке жала жаап мени Алмамбет Салиев өкө эрки Кытайдын жаранын крышевать этип, а мунун артында булардын мотив эмнеле, булардын ой эмнеле, ошол бая реакция деген митинг өтпөсүн. Мен аялым Ширинди оозун жабыш үчүн, экинчи ал реакция деп митинг өткөзүп, үмүт 20-20 деп алып, тиги бийлик менен бир камырдай болуп жуурулуп алып, элге чыгып калп сүйлөп, чөнтөгүн толтуруп аткан коррупционерлердин баарын бетин ачып ийбесин деп мени түрмөгө камады, жала жаап. Ошол ишти дедим, келе. Баягы Казакстанда өткөн жылы болбоду беле? Зөөкүр бир аялын өлтүрүп салган Зөөкүр Кубандыков беле? Ошонун телевизордон көрсөтпөдү. Ошондой кылалы. Мен ишимди дагы башынан аягына чейин 2 жума кетет. 2 жумада бүтөт. 14 кыргыз показания берели, документтерибизди көрсөтөлү. Анан тиги уйгур өзүнүн доводдорун айтсын. 6-7 процесс менен эле бүтүрүп коебуз муну. 6-7 процесс менен бүтүрөбүз. КТРден көрсөткүлө. Эл билсин кантип кыргыздын жарандарынын укуктары тебеленип атат, жала жабылып, түрмөгө отуруп чыгып атабыз. Бул менин ишимди КТРден көргөндөн кийин, калың эл билип алгандан кийин 100% гарантия мен акталам. Себеби дегенде мен кылмыш баягы состав преступления эмес, событие преступления жок ал жерде. Андан кийин, мен акталгандан кийин мени жала жаап, түрмөгө камаган Алмамбет Салиев, андан кийин буларга жардам берип жүргөн Зулушев, акмак Зулушев деген астыда булардын дагы, булар ойлоп атат, бизден ушинтип кече күнү эле көчөдө жүрдүк элек. Өлкөмдөн элиме караганда мен баарын сатып ийем, мен тигинтип ийем деп ант берип жүргөн киши, билесиңер да, партияга кирип атып, республика партия беле ант берип жүргөн акмак ушинтип эбегейсиз байыды.
Эмне үчүн байып атат? Улардын баары эмне үчүн ар бир кыргыздын калың эли жаман жашап атат? Мына калың эл жаман жашап атат. Кедейип эле булар келгенде баарыңар билесиңер, продукттун баасы канча эле. Мына 6 жыл мурун вермишелдин баасы канча эле, азыр канча болду? Кыргыздар эт жей албай калбадык. Өзүбүз керелди кечке мал багабыз. Кыргыздар эт жей албай калып, мына азыр Кытайдан келген химический окрачкалардын баарын жеп атабыз. Тооктун этине өттүк. Эмнеге? Булдун баары химия деген эртеңки күнү генофондду бузат. Өткөндө бир Оштон президент барганда бир жаш келин жакшы маселе көтөрдү. Айтып атат, бизде лаборатория барбы, ато Кытайдан келген кээ бир продукцияларыбыздын ичинен курттар чыгып атат, мондай болуп атат десе, аны жала жаап провокатор деп сөгүп, ошол жактан урушуп, президенттин оозунан провокатор деп өзүнүн элине эмне айтат. Анан алдайт, айыл чарба министри да алдап атат. Лаборатория бар деп. Жок лаборатория. Кыргызстандагы болгон лабораториялардын баары таможенный союздун реестрине кириш керек. Ошол техрегламентке шайкеш келиш керек. Анан ошол аккредитациядан өтүш керек. Мына азыр ушул сөзүмөн кийин реестр испытательных лабораторий в Кыргызской республике десиңер, анан границада барбы ошол лабораторияны карап койгула? Жок. Жок. Эң биринчи лабораторияны баягы менден Матраимов тартып алган Юнилаб, биздин ойдо канттын поворотуна жетпей, Юнилабты эң биринчи лабораторияны мен кургам. Булардын мээси жетпей, акылы жетпей коюп, ошону иштете алган жок. Дагы эле иштебейт. Кыргызстанда ошол 10 жыл мурун, 11 жыл мурун курган лабораториянын деңгээлиндегидей бүгүнкү күндө лаборатория жок. Анан жанын жеп алдабашсын. Ушундай экен. Мына биз күнөөлүү экенбиз. Өзүбүз кедей жашап, өзүбүз кыйналганыбызга, өзүбүз жылдан жылга карызга батып, жашабай эле эптеп эле выживать этип жүргөнүбүзгө өзүбүз күнөөлүүбүз. Булардын калпына ишенгенибиз, анан мейли анан булар бир күнү болбосо бир күнү бир жакшы заманды алып келет деп ушу илгери үмүт менен ушуларга доверие кылганыбыз үчүн өзүбүз күнөөлүүбүз. Сооп, өзүбүзгө сооп, ушундай. Анан башыбыз бирикпесе, булар бирден кармап алып эле, камап эле, анан чапса эле көз чыга бербейттер. Мына итак эле бул келгенден кийин, президент келгенден кийин тигил досун, Дердеңбай досун далга чаап, давай камчыке, давай тетигини кыл, муну кыл деп өзү иштетип, кара жумуштун баарын кылдыртып, өлтүртүп, кишилердин баарын аттыртып, алар үчүн дагы жооп беришет. Жооп берчү мал келет да, келди да, уже келди. Аны биз чечебиз, кайсы күнү жооп берерин биз чечебиз, биз эл чечебиз. Өзүбүз чечебиз биз. Эмне же тиги ким Дональд Трамп келип же Путин келип айтмак беле, богул күнү силер ушул чечкен күнүңөр ушу болот деп. Жок, аны биз чечебиз. Кыргыздын эли чечебиз биз. Өзүбүз. Туурабы? Туура. Чындыкпы? Чындык. Баарыбыз 6 жылда продукты кымбаттадыбы? Кымбаттады. Бул фактыбы? Факты. Бизге президент берген убадаларына турдубу? Мына эң чоңдорун айтып коеюн. Ар бир кыргызстандын мигранттын үйүнө алып келем деген, ар бир кыргызстандыкка татыктуу укмуш зарплата менен жумуш ордун түзүп берем деген, ар бир кыргызстандыкка мына үйлүү жайлуу кылам деген. Мейли, бул дагы спорный момент. $550 турган үйдү булар 1900дөн элдин өзүнүн элинин мойнуна илип алып, бизнес кылып, ушуну да мактанып атат кайра-кайра. Ошо эл үйү жок, квартирадан квартирага көчүп кыйналып жүргөн состояниясы менен булар колдонуп алып, алдап, мына ГИКтен үй алгандардан сурап көрүлөчү. Өзлөрүнүн продуктусунан, ден соолугунан, кийим кечегинен, жамандык жакшылыгынан, балдарынын билиминен, ар кайсы кружок, курстарынан экономить этип ошол үйгө төлөп калышты. Андан көрө квартирада жашап жүргөндө кичине көбүрөөк акча кененирээк жүрчү буларга. Ушубу жардам бергени. Дагы эмне деди эле? Кум төрүдү алсам эле,
алтын аяктан арабтардан укмуш жашайсыңар эле, алтын аяктан сууңарды дагы, тамагыңарды дагы, десертиңерди дагы алтын аяктан ичесиңер деп алдап кетти. Ал боюнча дагы маселе көтөрүлөт дегене. Кимге дагы айрылып кетем. Жанагы Бөлтүрүк деген бир байке бар. Теңиз Бөлтүрүк деген байкеге айрылып кетем. Байке, пока кеч болуп кала электе, эмне көрдүңөр, кандай болду, окуяны чындыгы менен айтып койгула азыр. Эртеңки күнү бул президент кетип калгандан кийин силер чындыгыңар менен жалгыз калып каласыңар. Ушул силер билген чындыкты элге жеткизбей койгон үчүн дагы, элге айтып бербей койгон үчүн дагы жазаңарды алып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан келгиле, айткыла элге, жеткизгиле чындыкты. Берки мелочь убадаларын айтпай эле коюн. Баягы люстрация, анан жаштар келет, анан тиги райым камалат, анан итпай чотпай эле толгон токой убадасын чыккан сайын эле алдап кетет. Анын баарын айтпай эле коюн. Анан аягында ким жаман, кыргыз жаман. Ким жалко, кыргыз жалко. Мындай мыйзамга баш ийиш керек да. Президент дагы мыйзамга баш ийип жашаш керек да. Тебелеп, тепсеп эле. Мына мен дагы бир 7-8 жолу кирдим. Жок, 7-8 эмес, чынын айтайын. Акыркы 1,5 жылда эле 4 жолу кирдим президентке. 4 жолу кирдим, 4 жолу сүйлөштүк. Бир жолу эң биринчи киргенде, 1,5 жылдагы убакытын айтайын, 2024-жылы 10 октябрда кирдик окшойт. Мен сыймык атайын кой, мен да характерим бир чортурак эле, бир айтышып кеттим эле акыркы жолу тети инаугурациясында бир жума калганда ошо резиденциядан айтышып кетип, ошо боюнча бир неме болдум эле. Көрсөм мен билбептирмин да, бу ага чейин эле тим эле көк свитерин кийип алып, давайте мага жардам бергиле, мени шайлап койгула, анан элдин кулу болуп иштеп берем, мен жанымды саяман, эл үчүн деп атса мен да ишенип алып, ята деп чоң эле кишинин оозунан чыгып атса, анан бул кантип эле алдап кетмегиле деп мен дагы ишенип алып, ошол жерден 3 саат түшүндүрдүм бир проекттин. 3 саат түшүндүрсөм түшүнбөйт. Анан айттым, силер кайсы билимиңер менен келдиңер бул жерге? Мындай билим болуш керек да, жок дегенде кичинекей болсо да түшүнүк болуш керек, билим болуш керек, көз караш туура болуш керек, дүйнө каяка баратат, дүйнө эмнени талап кылып атат, ошону билиш керек деп мен дагы айтып алсам, көрсө бул Садыр Жапаровдун ал кездеги гордынясына, анан тщеславиясына, кыргызча айтканда текеберчилигин тепселеп алыптырмын да, кур намысын тепселеп алыптырмын. Андан кийин эле блокко койду, болду, киргизбей эле вообще ит болду. Анан 24-жылы кайра кирип калдым. Сыймыкты алып алдым атайын, кой, ушу сыймык кирип өзүнүн оозу менен түшүндүрүп берсинчи. Эгерде сыймык кылбаган мен үчүн мени түрмөдөн чыгарам деп бийликке каршы чыгып, Саткын Сокенин бийлигин кулатып, революция күнү мотор болуп, элди алдыга сүйрөбөсө, Садыр Жапаров түрмөдө отурмак, дагы эле отурмак. ОПГлар менен картасын ойноп, ошолор менен тиги поле смотрящий болуп, дагы эле жүрмөк. Өзү поле салып алган, полесине баягы расписаниясын чийип берип, бүгүн бул барак ойнойт, эртең күнү тигил барак ойнойт деп. Болду, ушул экен да, мына. Биз жүрөбүз биякта жалдырап, билимдүүлөр, тим эле ученыйлар жүрөбүз биз жалдырап буларга. Бирдеме десең эле Кыргызстандан опасно. Ошон үчүн да чыгып кеттим Кыргызстандын аймагынан. Азыр могул сөзүмдү чыкканда ойлосоңор, Кыргызстанда эмне болмокмун азыр. Жарым сааттын ичинде спецназ келип, кармап, тим эле ачкимди талкалап, чачымды мондайынан чоюп, бетим баарын канжалата, сабап, тепкилеп, фамилиями, отчество деп кыйкырып, шоу кылып. Бул шоуну эмнеге кылат? Мен эми мындай эле давай колуңа наручник кий деп берип койсо деле кийип алам да, өзүм эле кийип алам да ал наручникти. Силерге калың элди коркутуш үчүн монтеп чындыкты сүйлөп чыксаңар, силерди дагы ушинтип жанчыйбыз, силер дагы ушинтип паткалпаком жүрөсүңөр, ар бирөөңөргө күчүбүз жетет дегендин баягы пасыл деп коет, ушундай бир ушундай көрүнүштү элге, калың элге жеткизели деп кылышат да.
Мына Мавлян Аскарбеков ким бул? Мавлян Аскарбеков батыр, кыргыздын баатыры, бүгүнкү күндөгү кыргыздын баатыры. Чындыкты айтты, Кытайлар басып кетти бизди деп, түрмөгө камап салды. Бирөөңөр бир калың эл бир дачка киргизип койдуңарбы ошого түрмөсүнө. Ушул жемне ал өзүнүн Кыргызстан деген республикасы үчүн күйүп бышып чындыкты айтып атабы, же өзү бир нерсени бир каалап бир жогорку кызматка барам деп чындыкты айтып атабы? Жок. Биздин баарыбыздын мекенибизди, Кыргызстаныбызда болуп аткан окуяны көрүп, ошону көзү менен көргөн нерсени эле оозу менен айтып койду. Ошон үчүн түрмөгө камап койду. Түрмөнүн ичинде мына отурат Асхат Жетиген. Канча жылдан бери бул деген акын, кыргыздар акынга тийч эмес, акын деген оозуна келгенди сүйлөй алат. Ушундай бир статусу бар Кыргызстанда. Биздин коомдо акындардын ушундай статусу бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген, кесмей жок дегендей. Бул акын, бул деген дүйнөнү, табиятты, дүйнөнү, коомду башкача көз караш менен көрөт бул. Жүрөгү башка, бул жүрөгү аркылуу көрөт бизди баарыбызды. Дүйнө таануусу бул жүрөгү аркылуу болот. Ошого жараша ноталардын баарын билет. Мына акын да. Эмнеге камалып жатат акыныбыз? Эмне кылганына жанагынтип сөгүп койгон үчүнбү? Бул деген административный эле, керек болсо даже гражданский. Ташиевди сөктү эле, Ташиев сотко бериш керек болчу, соттошуп атып бир 10 000 сом же 15 000 сомго штраф алыш керек болчу. Түрмөгөдө отурат, айтып атат, эс учум жоготкучакты 2 күн сабады дейт. Ал боюнча кана бир нерсе болдубу? Прокуратура бир реакция кылдыбы? Тигинин сөзү боюнча алып келип камадыбы? Тиги Жумабеков Салморду ГКМБнын ошол кездеги жетекчисин иш козгоп туруп камадыбы? Жумуштан бошоттубу? Отстранять эттиби жок дегенде, иш козголуп тергөө иштери жүрүп атканда? Жок. Так что мына баарыбыз эле билебиз. Кыргызстандын мен патриоту дегендердин баарына кайрылам. Кыргызстан келечекте жакшы, адилеттүү, мыйзамдуу өлкөгө айлансын. Моолар киргизген кызыл террордон арылалы дегендин баарына кайрылам. Адилетсиздикти ушу мойну менен сезип жүргөн жарандын баарына кайрылам. Өзүнүн мүлктөрүн тарттырып ийген жарандын баарына кайрылам. Керек болсо жанагы мына булар деген жол салабыз деп карызды алып, ал өзлөрүнүн акчасына салса да жакшы эмеспи? Жанагы Кыргызстанды тоноп аткан акчасына да кайра эле жол салып берсе бизге мейлен, түшүнөт элек. Мамлекетти карызга батырып жол салып атат дагы, мына Бишкектин ичин алалы, Карла Марксаны алалы, тетиги Юнус Алиевич, любой көчөлөрдү алалы, Акунбаеваны. Жолду асфальт төшөйт элем деп парковкалардын баарын жаап салды. Биринчи этаждын баарыбыз билебиз, артында бизнес бар, аптека бар, обменка бар, торт саткан жер бар, гүл саткан дүкөндөр бар, ар кандай толгон токой, банецкий бар, компьютерный клуб, ошолордун баарынын ээлери бар да. Ар бир ээсинин өзүнчө бир жашоосу бар, анын тагдыры бар да. Ошолорго эмнеге бут тозуп атат? Ошолорго балта чабып атпайбы? Булар деген орто менен майда бизнеске шарт түсүп бергендин ордуна кайра эме парковкасын алып салгандан кийин ага кайсы клиент келет? Тем более азыр баарыңар көрүп атасыңар, тиги нормальный кофе иче албай калдык кой. Машинаңды токтотуп коюп, эми парковка жок болсо эмне кыласың? Парковка жок болсо акырын элге мешайт этпей, машинага өзүңдүн номериңди калтырып туруп, лобовойго акырын токтотуп коюп эле кирип кофе ичип нормально эле чыгып калчу элек. Азыр болсо эвакуатор бир асмандан түшкөнсө эле бир эвакуатор пайда болуп калат дагы, 2 мүнөттөн машинаң илип алып алып кетип аткан болот. Ушубу мынтип айтпай эле койсун бизди. Мынтип акча тап чөнтөктөрүн толтурбай эле койсун. Мынтип жолду салбай эле койсун. Кичине болсо да билим керек, билим керек булар. Эми баары булардын эң главный 7 жыл окуп физкультурныйды бүтө албай калыптыр. Анан калгандарына сөз жок да. Өзүнүн
тиги резиденциядагы кошунасы Саткын Сока менен кайра чай иче берип, анын кеңештерин уга берип, биз экөөбүздү деген өлүм эле ажыратат деп келген досун мына сатты. Туурабы? Баарыбыз билебиз да, мына даже ушул моментте айта кетейин азыр. Баарыбыз билебиз. Бул экөө келгенде, эки дос келгенде айткан: Садыр Жапаров, мен биринчи президент болом, андан кийин сен экинчи срокто сен болосуң деген. Бул боюнча мына мен Сабыр Жапаров менен экөөбүз Дубайда гостиницада жатып алып, Булгари деген гостиницада жатып алып сүйлөштүк. Мен айттым: ушундай болду беле? Өзү сөз десем, ооба дейт, сыргак болгон дейт. Эми бирок деген эми мындай болуп атпайбы дейт. Биз эми толук кандуу Камчы Көлбаевдин көзүн тазалагандан баштап эле иштей баштабадыкпы дейт. Аппей дедим, кокуй, иштин баары билип бүтүптүр да дедим. Ошондуктан биз бир срокту аягына чейин, биздин срогубуз дейт 2021 жылы инаугурациядан башталбай эле 2023 жылы Камчы Көлбаевдин өлгөн күнүнөн башталат деп санайлы деп саналат дейт да. Айттым: аппей, унчуккан жокмун, койду баягы органик деген программамды мен эптеп-септеп буларга жаманаттуу болбой эптеп ошонун деле киргизип алсам болду эле деп жүргөн кезим болчу. Унчуккан жокмун, ичимен айттым: эркекчи болбой калыптыр дедим, аягы жаман бүтөт деп. Так что мен булардын сатып кетээрин 2025 жылы жазында Сабыр Жапаровдун оозунан эле уккам уже. Ташиевке бирок кээ бир моменттеринен тиш өтчү эмес. Сабыр Жапаров прямой, ооба, каалаганда чалып, каалаганда жолугуп сүйлөшчү. Кээде болсо берки кичүүнүлөрүн жиберип, такыр чече албай калган тигил Ташиев позага туруп алган маселелерди президент аркылуу сүйлөшүп чечип койчу. Бирок Ташиев болсо дагы бир мындай жаманбы жакшыбы противовес болуп турчу. Такыр беспредел боло алчу эмес. Бирок эми офис Ташиевке караганда өйдөрөөк турчу. Ушундай кыргызстандыктар мына агынан жарылдым. Чындык үчүн аягына чейин барайын деп чечтим. Ошол эле көрдүңөрбү, айта берсем, мына сыймыкты айтып келатып, кайра тияк өтүп кетип атам. Бул революцияны айтып келатып, мына могу биздин чындыкты сүйлөгөн адамдарга өтүп кетип атам. Түрмөдө отургандарга өтүп кетип атам. Ушулардын баарын шашпай, сонун кылып, жарым саат, 1 сааттан кылып, 25 мүнөт кээ бирлерде видеолорумду даярдап YouTube'га чыгара берем. Силер көрө бергиле. Келгиле. Баарыбыз президенттин офисинин маңдайына барып туруп, баягы 6 жыл мурун айткан убадаңды келе ошондон баштайлычы. Мен свежий убадаларына кайра алданып калбайлы. 6 жыл мурун эмнеде деле ошолорго келели. Ошолор боюнча эле мындай маселени кабыргасынан коюп, бирок ошол күнү, ошол биз азыр бир күнү белгилеп алып, ошол күнү чогулабыз да, президенттин офисинин маңдайына чогулабыз. Ошол күнү анда мындай кылалы. Бул дагы биздин конституциялык укугубуз. Буга деген эч ким бирөө соттун чечими менен тигил эле, анан бул эле, анан прокуратура, анан МВД, анан администрация президента деп бок жебешсин көп. Ар бир жарандын укугу, каалаган жерге барып алып, өзүнүн оюн, пикирин, суроосун бергенге укугу. Анан ортодогу анан депутаттарды салбагыла. Депутаттар вообще таралыш керек, жогорку кеңеш. Мына Марлен Маматалиев айттыбы өткөндө? Тигил могул парламентти Ташиевтер шайлоого чейин эле атайын кылып, өзлөрүнүн списоги менен депутаттарды алып келди деп айттыбы? Болду, ушул күндү, ушул спикердин оозунан чыккан ушул маалыматтан кийин президент сразу ошол күнү түштөн кийин эле Роспуск парламента деген парламентти таратып керек болчу. Эмне булардыкы эмне каалагандай кылып, мыйзамды каалагандай калча берсе боло береби? А биз эмне карапайым мыйзам бизге эле иштеш керекпи? И то бизге мындай биздин укугубузду коргоо жагынан эмес, наоборот бизди каралап, итта эле кыйналып жүргөн кишини еще хуже кылганга иштейт мыйзам. Көрдүңөр? Анан ортого жогорку кеңештеги депутаттардын баарын айтып коет элем. Турустар, коркоктор.
Силер эмне деп келдиңер эле баягы мына жарым жыл болдубу, плюс минус келгениңерге. Эмне деп айттыңар эле ар бир өзүңөрдүн жолугуп аткан электоратыңарда, көчөдө ошо чогулуп турган кемпир чал, калың элге эмне деп айттыңар эле? Ооба, президент айткандай эле бетиңерди ачып салбады беле, билесиңерби? Жолуңарды салып бере албайм, мектебиңерди, бала бакчаңарды, светиңерди киргизип бере албайм, эч нерсени салып бере албайм. Булардын баары өкмөттүн жумушу, бул өкмөттүн вазифасы. А бирок мен өлүп баратсам дагы, менин башымды кесип атса дагы, тилимди кесип атса дагы, чындыкты чыркырата эле ошол жерден айтам деп келдиңер эле. Кана, бирөөңөр айта алдыңарбы? Бир 2-3 депутат бар ошол жердечи. Бирөөсү Эрулан Көкүлов. Ага деле кыйын, элдин баары эле чокулап эле, элдин баары эле давайчы анан кыз жүжерин кыспайсың менен, тинтпейсиң менен, чындыкты айтпай эле койбойсуңбу деп аны да тажатты окшойт. Элвира Сурабалдиева бар. Айым болсо дагы ошол жерден колунан келишинче чындыкты айтып жүрөт. Дагы бир 2-3 эле депутат бар. Мейли 5 дейли, 5 депутат бар дейли. Ошолордун арасында жанагы ким бар? Баягы бывший машинелерди, мас абалында айдагандарды жүрчү эле го. Ошол блогер жаш бала ошол бар. Ал дагы эми мына баягы немелерди, ар кайсы депутаттарды, чоңдорду видеого тартып коет, тамеки чегип атканын, анан штраф бергиле деп. Ал деле айтып атпайбы? Айтып атат. Көрдүңөрбү? Караколдуктар, эфирден колдонуп силерге суроо жолдоп коеюн. Жанагы Караколдого өткөндөгү суу каптап кеткен ГИКтин үйүнүн тургундары, ошол үйдө жашаган жаш кыз келиндер, экинчи чын эле силер мындай бир жанагы грудной балдарыңарды, эмчектеги балаңарды көтөрүп алып крышага чыгып селфи кылып атып, анан балаңардын памперсин ошол трубаны толтуруп салдыңарбы ошол жерден шыкап атып? Ошон үчүн жаан жаганда үйүңөр ташыдыбы? Же болбосо Эрулан Көкүлов айткан версиясы туурабы? Суроо силерге мына өзүңөргө өзүңөр. Президенттин версиясы туурабы? Же болбосо Эрулан Көкүлов айткан версия туурабы? Ушундай. Калптын дагы чеги болот, калптын дагы бир күнү түбү болот, калп дагы түгөнөт. Себеби дегенде чындык менен калп, чындык чыккан жерде калп мындай жакын жолой албайт да. Келе баарыбыз башыбызды чындыктын тегерегинде бириктирели. Анан жанагы бывший чиновниктерге дагы кайрылуу подкасттарга барып алып, кыргыз элине акыл үйрөткөнүңөр токтоткула. Бывший чиновниктер жанагы министр, замминистр болуп иштеп алып, бизнесиңердин баарын коюп, тоюп, тоноп, өзүңөрдүн ошол жердеги кызматтык абалыңар менен колдонуп, бизнестердин баарын ачып алып, бутка туруп, байып кетип, анан азыр чыгып алып анан Ташиевди жемелегениңер, түштөн кийин кыйын болсоңор убагында айтпайсыңар? Ташиев кызматта турганда айтпайсыңарбы? Кыйын болсоңор. Түштөн кийин эмне кыласыңар? Чыгып алып акыл үйрөтүп. Ошол эле Феликс Кулов өзүнчө эле бир бийликтин адвокаты болуп кетет. Давай сиз небереңерди багып үйдө эле отуруңуз, аксакал. Биз азыр келип эски өткөн кеткенди көтөрүп калсак кыйналып каласыңар. Аскар Акаев баш болуп кыйналып каласыңар. Уят, кыргыз элин жалкоо деп айтканыңар үчүн уят. Биз жалкоо эл эмеспиз. Биз деген аябай иштерман, билимдүү, кыйын элбиз биз. Ошону билип алгыла. Элдин баарын келесо сезе бербегиле. Болду уже. Силер алдап аткан заман өткөн, алма-ал бүттү. Азыр мына 75-терден 95-терге чейинкилерге ушул бир поколенияга кайрылам. Келеле өзүбүздүн келечегибизди өзүбүздүн колго алып, калган андан жаш мундарды, андан улуу мундарды биз артыбызга тизип алып туруп, биз алдыга биз чыгалчы. Бизди алдай алабы ушулар? Көрөлчү. Алдап биздин башыбызды айланта алабы? Именно биздин поколение, ушул биздин поколение, мына биз үйүн да көрдүк, көчөсүн дагы көрдүк.
тиги балконунда көрдүк, баарын көрдүк. Жакшысын дагы, жаманын дагы эле баарын көрүп жүрөбүз, дагы эле жүрөбүз. Ушундай экен. Кечиресиз. Кичине бир кофе ичип сүйлөшпөсөм, атоо эмоцияга берилип кетип сөгүүчүдөй болуп атам бул бийликтегилерди, акмактарды. Ушундай. Баарыңар сак саламатта болгула. Азыркы айтып кеткен темалардын баарын даярдап, тартып чыгара баштайм. Бул ушул видео чыккандан кийин эле жана айтып кетпедимби? Эң биринчи видеону жакшы эле баягы любой согуштун алдында, эми согуш деле эмес. Эмне десем бир жакшынакай эле бир талаптарды койдум. Тиги президенттин кеңешчиси аркылуу Сабыр Жапаровго жеткиздим. Ал боюнча Улан Ниязбековго, МВДнын министрине Сабыр Жапаровго ал жетти, видеону акырын тарттым. Ай, мондай. Силер кеткиле болду. Могу мыйзамды бузганыңарды токтоткула, ошондо мүмкүн оңолуп кетишиңер мүмкүн. Шанс аз, бирок кичине болсо дагы бар десем. Эми булар ушундай экен да, баягы жана айтып кеттим го. Бийликке чиренип, акчасына чиренип турган маалда Кудай булардын көзүнө парда тартып салат экен дагы. Элдин көйгөйүн, эл эмне кылып атат, элдин жашоосун унутуп калат экен. Болду, ушундай. Ал видеомду Жаныбек байке андан кийин айтат. Ай, сыргак дейт. Короче. Коркутат еще. Мындай дагы айтпайт, коркутат. Сени дейт 3 күндө любой жерден таап келебиз дейт. Эми мына таап аллачы, мына мен азыр таап алла. Мен мүмкүн Кыргызстанда эле мен могу кафел дагы билинип калды окшойт деп койдум. Жанатан бери эле ушуну ойлоп атам. Ай, бул тигинин үйү эмес беле деп бирөө таанып ийип. Так что ушундай. Өзүңөрдү эр ойлосоңор бирөөнү шер ойло дейт. Мен артымда чындык турат. Ар бир элдин, карапайым элдин артында чындык турат. Биздин артыбызда Кудай турат, себеби дегенде биз элбиз. Мыйзам турат калың элдин артында. Президенттин офисинин маңдайына чогулуп туруп бир күнү сурообузду ушундай кабыргасынан койсок, 150 миң, 250 миң киши келет. Ошондон өзүңөр жообуңар болобу? Же бизди дагы 150 миң кишини да атып саласыңарбы? Анча окта алып даярдап үстүнө бир катюшаларыңарды коюп койгула анда. Бизди дагы атып салла ошол жерден чыккандан кийин. Көрөбүз аны дагы. Силерден дагы күчтүү режимдер кулаган. Билесиңер анын баарын. Так что ой, чындык бир чыгып кетсе ушундай экен. Баарыңар сак саламатта болгула. Кийинки чыгарылыштарымды фактылар менен, фотолор менен, видеолор менен акырын чагылдырып берем. Кызыктуу кылып кээ бир окуяларды сонун кылып айтып бергенге аракет кылам. Ошолордун баарын күтүп тургула. Жакшы калыңыздар, баарыңарга ийгилик.